Кыргыз желеги кышкы спорттун түрүнөн да желбирөөдө. Хоккей боюнча курама команда 3-дивизиондун дүйнө чемпиону аталды. Мелдеш Түркиянын Стамбул шаарында өттү. Команда 5 беттеште тең 15 упайдын 15-ин топтоп, жалпы 27-5 эсебинде жеңишке жетти. Эми улуттук курама команда 2-дивизиондун Б тайпасында ойнойт. Я впервые за 5 лет работы с ними увидел у них совсем другое отношение. Бул оюнда балдар мыкты оюн көрсөтүштү. Алар бул жеңишти көптөн күтүшкөн. Оюндун атмосферасы да өзгөчө болду. Таймашта балдарга бир гана багыт берип турдум. Алар кынтыксыз аткарып, көздөгөн максатка жетишти. Мен балдарды көп мактабайм. Команда менен иш алып барган 5 жылдык тажрыйбамда оюнга болгон өзгөчө мамилени көрдүм. Бул балдардын жеңиши жана эмгеги. Атмосфера, которая создалась, у меня не было таких вот. Жеңиш алып келген голдун бирин Мамед Сейфулов киргизген. Ал 5 жылдан бери курама командада ойнойт. 3-дивизиондун Б тайпасында 18 гол киргизип, дүйнөлүк рекорд жараткан. Мы за месяц собрались перед чемпионатом мира вот этим. За месяц готовились. Биз жеңишке жетүүнү гана көздөгөнбүз. Максатыбызга жеттик. Канчалык алдыңкы дивизионго жогорулаган сайын алдыда мындан да күчтүү команда менен ойнойбуз. Дагы да мыкты даярдык керек. И все, оставалось только поехать и добиваться до своих целей. Все. Хоккей боюнча курама команда 2019-жылы Бириккен Араб Эмираттарында өткөн тандоо турниринде дебют жасаган. 2022-жылы да Босния жана Герцеговинада өткөн 3-дивизиондун Б тайпасында ийгиликке жетишкен. Анда 5 беттеште тең жеңишке жетип 3-дивизиондун А тайпасына өткөн. Ал эми былтыр Бишкекте өткөн дүйнөлүк чемпионатта 2-орунду ээлеп, Таиланд командасына гана утулуп калган. Мен бул оюнга 1 жыл даярдандым. Былтыркы учурда биз Таиланд командасына утулуп калганбыз. Буюрса быйыл ошол 3А группасынан чыгып 2Бга кеттик. Буюрса ошо 2Бда кайра ошол команда менен кездешебиз. Буюрса ошол командан утабыз деген ишеничтебиз. Эми буга да 1 жыл бар убакыт. Буюрса алдыңкы учурларда даярданабыз. Өзүбүздүн биякта турнирлер бар. Ошолорду ойноп, биз канча көп башка командалар менен ошончо көп опыт алабыз да. Бул жолу команда Түркияда өткөн дүйнөлүк чемпионатта Люксембург, Түштүк Африка, Босния жана Герцеговина, Түркмөнстан жана Түркиянын командаларын утуп алды. Курама команда мыкты даярдыктын алкагында жеңишке жетти. Кудай шүгүр, мына Садыр Нуркожоевич спортко аябай чоң көңүл буруп атышат. Мына экономиканы дагы акырын-акырындан жогору деңгээлге чыгып атышат. Мен ойлойм, акырындан ушу спортко бюджетибиз да көбөйө баштайт депчи. Мисалы 5-10 жыл мурун биз кредитке алчубуз. Билетти дагы, сборду дагы өз акчаны берип, анан кийин бир жарым жылдан кийин департамент жаап берчү турабы. Азыр болсо Кудай шүгүр, хоть вовремя бөлүнүп атат да акчаларчы. Бирок барган сайын спорт көбүрөөк баягы каражатты талап кылат да. Мен ойлойм, эми акырын-акырындан мына биз ошого барабыз деп. Мамлекет кышкы спортко да көңүл бура баштады. Учурда кышкы спорттун түрүн өнүктүрүү концепциясы жана программасы иштелип чыгууда. Мурун биз көбүнчө ушул олимпиада түрлөрүнөн күрөш, бокс, дзюдо деген сыяктуу спорт эле карап жүрсөк, эми азыр кышкы түрлөрүндө өнүктүргөнгө келип калдык да, Кудай буйрса. Демек, мамлекеттин каржы маселеси чечилип, кышкы түрүндө өнүктүрөбүз деген жакшы максаттар алдыга коюлду да. Бул боюнча мамлекет дагы колдоп берет, Кудай буйрса. Анор Бекеге Шоморкан Анор президентине дагы сөз берилген негизи. Ушундай 2-дивизионго чыкса дагы башка деңгээлге чыгат. Эми курама команда 2026-жылы 2-дивизиондун Б тайпасында ойнойт. Кыргызстандын курама командасы хоккей боюнча 89-дүйнө чемпиондугунда күч сынашат. Иния Тергешева, Мирлан Жаныбеков, ЛТР Бишкек. Самым забивающим игроком?